Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүн кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз адабий тили жөнүндө түшүнүк. Сабагыбызга максат коюп алалы. Кыргыз адабий тили жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кыргыз адабий тили жана анын келечеги тууралуу ойлоруңарды эркин айтып бере аласыңар. Тема аркылуу элестетүүңөр, эске тутууңар, кеп маданиятыңар калыптанат, сөз байлыгыңар артат. Эми сабакты баштоодон мурун силерге суроо бергим келип турат. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам канчанчы жылы кабыл алынган? Туура балдар. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 10 сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамы кабыл алынган. Эми улуттук тил жана адабий тил болуп бөлүнөт экен. Улуттук тил дегенибиз эмне? Улуттук тил өз ичине бардык диалектилерди, говорлорду камтыйт. Ал эми адабий тил улуттук тилдин негизинде калыптанган, белгилүү бир нормага салынган, коомдун бардык мүчөлөрүнө бирдей түшүнүктүү тил. Кыргыз элинин эл болуп түзүлүшүнө кызмат кылып келген, элдин биримдигин сактаган, кыргыз коомун тейлеп, кыргыз урууларын бирдикте баш коштуруп келген жалпы элдик тилибиздин негизинде кыргыз адабий тили түзүлдү. Кыргыз адабий тилинин түзүлүшү анын бардык бирдиктүү нормаларынын калыптанышы, өнүгүшү, жазуунун пайда болушу менен тыгыз байланыштуу. Жазуу болмоюнча ар бир тил адабий тилдин мүнөздүү белгилерине толук ээ боло албайт. Эми диалектилер экиге бөлүнөт: түндүк диалекти, түштүк диалекти. Кыргыз адабий тилинин түзүлүшүндө негизинен түндүк диалекти чоң ролду ойнойт. Бирок түштүк диалектидеги көп сөздөр кыргыз адабий тилинин лексикасын, сөздүк составын байытып турат. Кыргыз адабий тили эки бөлүктөн турат: ооз тил жана жазма тил. Жазма тилдин нормасы мамлекеттик иштерде, басма сөздөрдө, газета журналдарда, ар кандай китептерде, иш кагаздарында ишке ашырылат. Ал эми ооз тилдин нормасы окуу жайларында, мектептерде, лекцияларда, театрларда, телекөрсөтүүлөрдө жана башка жерлерде колдонулат. Балдар, эми диалект сөздөрдүн адабий тилдеги нормасын тапкыла. Дептерибизди ачабыз, числону жазып, бул сөздөрдү жазабыз. Апче, күкүрт, пул, тукум, асел. Үйгө тапшырма. Китебибиздин 5-бетиндеги суроолорго жооп берип келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.